Саламатсыздарбы биздин көрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Сиздер менен кайрадан биз Асель Шербекова, психолог жана мен алып баруучу Аида Жарасова. Биздин чакыруубузга келгениңизге аябай ыраазыбыз, Асель айым. Бүгүнкү темабыз аябай кызыктуу болот айымдарга. Анткени темабыз эркек киши эмнеге любовницага кетет. Ошол тема болот. Жакшы тема экен. Анткени азыр жанагы фильмдерде чыгып атпайбы, сериалдарда чыгып атпайбы? Любовницага кетип калат, жакшы мамиле кылып койсо ошол сыяктуу. Үй бүлөсүн таштап деген. Негизги биринчи эле суроо мындай болсун. Эмне үчүн эркектер любовницага барат? Максат эмнеде? Эмне үчүн азгырылып кетет десек туурараак болобу жагандай? Эмне үчүн ойнош кетет деп, Ойнош. Ассаламу алейкум. Биринчи учурашкалы. Кош келипсиз. Эмне үчүн эркектер башка аялдарга кетет? Эң биринчи эле негизги себеби бул денелик муктаждыктын ачкалыгы, нафсынын ачкалыгынан болот. Биринчи баарына эле белгилүү. Биринчи төшөк мамилеси. Бул жерде мындай, адамдын жетилүүсү бар, ички жетилүүсү. Аны ар дайым айтып келип атабыз. Ички жетилүү, денелик мындай муктаждыктар бар. Денелик муктаждыктар толук канааттандырылмайынча, андан кийинки этапка адам эч качан өтө албайт. Денелик муктаждыкта деген баягы дем алуу, суу ичүү, ошонун катарында жыныстык катнаш бар. Бул жыныстык катнаш биздин денебиздин муктаждыгы. Плюс менен канааттандырылмайынча, адамдар канааттандырууну минус тараптан издеп баштайт. Минус тараптан издейт. Ал плюс канааттандырылбаса, плюс менен канааттандырылуу дегенде өзүнүн никелүү жубайы менен канааттандырылуу керек болгон нормада болбосо, адал жол менен, ооба, толук канааттандыруу болбосо, ал минус аркылуу. Эми бизде ал тема жабык тема болгондуктан көбүнчө эркектер же болбосо айымдар дагы ал темада бир аз бизде жабык тема болгондуктан ал эми ошол багытта жабыктардын пайдаланып, албетте бул ачык же болбосо акча табуу максатында кээ бир атайын ушундай соокуканалар же болбосо ушундайда иштейт. Ошол эле кезде дагы бир кээ бир айымдар өздөрүнүн самооценкасы ылдый болсо, өзүнүн баалоосу, өзүн баалабаган айымдар дагы өз денесин кандайдыр бир ошол муктаждык үчүн баягы кандай десем, өз денесин ыраа көрөт, никесиз арам жол менен кандырууга. Бул дагы норма эмес. Негизинен биринчи эле себеби ошол. Эң биринчи себеби муктаждык. Мен плюс менен кандырылбаган учурда, нафс деп койсок болот да муну. Денелик каалоону ким башкара албайт десек, кайра эле өзүнүн андан кийинки этаптагы аң сезим деген тема бар да. Аң сезим менен аңдап карай албагандар, же болбосо үстүнкү этапка чыга албагандар, только дененин каалоосу менен эле жашап калган адамдар бар. Ал тамак аш, денесинин нафсысы, ошол эс алуу, ойноо, ошо менен эле чектелип калган адамдар көп биздин негизи чөйрөбүздө. Ошол денелик каалоо менен калып калган адамдар дагы ушул көбүрөөк ойноого барышат. Түшүнүктүү. Негизи любовницага болгон сезимдери болобу эркектин, же жөн гана нафсын кандыруу үчүн гана барышат демеги? Ойноштуктун биринчи эле себеби ал нафсын кандыруу. Нафс үчүн барат да. Нафсы болсо каалоо менен жашап калуу деген бул 4 жашка чейинки адамдын психологиялык жашы 4 жашка чейинки балдар бар. Эми аны балдарга салыштырсак болот. Кичинекей балдар, алар только нафсы, каалоосу менен жашайт да. Алар каалаган нерсесин алып жегиси келет, каалаган нерсесин ичкиси келет, магазинге барса бүт баарын жей бергиси келет. Так эле ошондой сыяктуу ошол тарапта калып калгандар бар. Денесинин муктаждыгы кандырылбай калгандар. Алар только ошо каалоосу менен гана жашайт да. Тапкан акчасын каалоосуна жумшайт, тапкан акчасын, кичине эле акчасы көбөйүп баштаса, эми азыр эми ислам деген бизде ислам дини бир аз мындай көтөрүлүп калган, көпчүлүгү намаз окушат. Алар болсо
ошол ойноштукта болсо ал экинчи аял деп ага алмаштырып алышкан. Экинчи аял алууга даяр эмес. Даяр эмес. Экинчи аял. Даяр эмес. Мындай карасаң ыйман толук болбой туруп, же болбосо аялдары дагы илим алдырууга, же болбосо Кудайды таанытууга барбай туруп, анан аял алып атышат. Ал бул учурда деген эркек да кыйналып калат, аял да кыйналып калат. Себеби толук Кудайды табуу жок болуп туруп эле алар ошол ойноштукта эле экинчи аялга алмаштырып койгондой болот да. Бул жерде аланын ыраазылыгы үчүн же болбосо Кудайды таанып андан кийинки этапта болсо, анда аялга дагы эркекке да жеңил болмок. Бизде ошол тараптан дагы көп мындай бир жаңылуу деп ойлойм. Көпчүлүк аялдар күйөөсүз же болбосо экинчи аял алгандан кийин жылдап жашап кеткендер өтө аз. Кандайдыр бир аз эле учурдун ичинде эркектер да аялдар дагы урукчан болуп, анан кайра эле ажырашууга мажбур болуп атышат дагы. Көп эле үй бүлөлөрдө 90-95% деп айтсак болот. Экинчи аял алуудан ажырашкан үй бүлөлөр көп. Биздин өзүбүздүн практикабызда дагы буга өтө көп мындай кезигип атабыз. Айымдар менен иштешип атпайбызбы? Ажырашкан соң любовницасы менен жашайбы же үйлөнөбү? Ал эми ал мисалы ойноштук кылууда деген ал кандай болушу мүмкүн? Мисалы кээ бир кыздар бизге келет, күйөөсү мындай да, мисалы ойноштук кылып жүрүшөт, анын өзүнүн жубайы бар, өзүнүн аялы бар. Өз жубайы деген башка мындай эркеги жок. Ал таза өзүнүн биринчи мындай никелүү алган жубайы, ал жактан жакшы таза балдары бар дегендейчи. Ал эми баары бир урматтуу, баары аны алдыга коет. Көбүнчө 90% экинчи аял менен кайра эле ажырашат. Себеби ал экинчи аял же болбосо экинчи аял эмес, эми ойнош, бул жерде ойноштук боюнча болуп атат да. Ал эми ойнош деген просто ал нафсы үчүн алынып аткан болуп атпайбы? Алар менен эми аң сезим иштеген эркек болсо, бир канча эркектерден калган аялды мындай кандай десем, аял кылып алып кетүү өтө аз пайыз болот да. Мындай статистикага карай турган болсок, 90%дан ашык эркектер кайра эле биринчи аял менен калышат. Экинчи ошол ойношту алмаштырышы мүмкүн. Негизи любовницага урмат-сый жок, аялына болгон урмат-сый жогору болот эркектин. Ошол эле кезде биринчи аялдар дагы мындай болуп атпайбы? Аялдар дагы өзүнүн негизги эмне себептен турмушка чыкты. Анын максаты эмне? Турмушка чыккандын максаты жок, же болбосо эркекке эмне берерин билбей атпайбы? Мисалы, эркекке эмне керек аялдан деген нерседе аялдар оокат аш, кийим жуу, бала төрөө менен эле калып калып атат дагы. Көп пайыз аялдар, эми баары эмес, көп пайыз аялдар негизги болгон ошол нафсына келгенде бир аз уялуу же болбосо ролунда, өзүнүн апанын же кыздын ролуна түшүп калат дагы. Эркектен уялат, төшөк мамилесинде уялат. Ошол тараптан дагы аны эми чоң киши болсо, эгер жетилген киши, аны өздөрү сүйлөшүп, ачык сүйлөшүп, каалоосун аял менен эле ачылып кетсе болмок. Көбүнчө бизде биринчи психологиялык тараптан ачык сүйлөшүү болбойт дагы. Анан алар айла жоктон нафсын кандырыш үчүн анан ошондой жолго барышып атпайбы? Биринчи эле ошондуктан биздин негизги максатыбыз өзүнүн жубайы менен, аялы менен нафсын кантип туура ачылуу керек. Ошол боюнча дагы иштеп келатабыз. Ачык сүйлөшүп алыш керек. Безопасность деген бар, коопсуздук. Аны кантип коюш керек. Ошол боюнча сактар да, ошол боюнча да иштейбиз. Түшүнүктүү маселе. Дагы мындай суроо болот да, любовницага эркек эмне үчүн кетет? Аялдан артыкчылыктуу бир жери барбы? Төшөктөн сырткары. Же кандай мүнөздөрү болобу, же өзгөчөлүк видео эмне үчүн? Ал эми баардык бул эркектер барып аткан аялдардын бүт баары ушундай деп эч качан мындай окшош бир рамкага салбайбыз да. Ар ким мисалы ар кандай. Балким эркектин эми табияты бир учурда көп аялды каалайт да. Баардык эле эркектерди аны көрүп атасыздарбы? Арстандарды караңыздар, айгырларды караңыздар, кочкорлорду караңыздар, букаларды караңыздар дейли, баардык жан-жаныбарларды карасак дагы эми Аллах Таала эркектерди ушундай жаратыптыр. Бир учурда бир канча аялдарды мындай жакшы көрүп алат, же болбосо
ар биринин өзүнүн артыкчылыгы менен жакшы көрө берет да. Анан аны биз аялдарды мындай ойношторду таптакыр башка адамдар, анан аялдарды таптакыр башка деп бөлбөйбүз да. Бул жерде балким ал эркектин да өзү менен сүйлөшүү керек, мисалы ачык сүйлөшүү керек, ал эмне себептен ошондой болуп атат, же болбосо ал аялдар менен да сүйлөшүү керек. Балким эми өзүнүн аялынан таппаган кандайдыр бир кылык жоруктарын балким жактырат, же болбосо кээ бир эми мында дагы көп да темачы. Ал ойноштук дегенде балким бир сойкулукка барууну да айтсак болот. Ошол эле кезде бир аялды нике кыйбай, бир аял бир эркек менен гана жүрүү, ошону да көп кезиктирип атпайбызбы жашообузда. Кээ бир аялдар мындай жылдап 10 жылдап нике кыйбай ошо ойноштук менен жүргөндөр да бар да. Аны дагы өзүбүздүн практикабыздан көрүп атабыз. Анын артыкчылыгы просто түрлөө, аялдарды түрлөө. Кээ бир эркектер нафсы күчтүү болсо, ошол түрлөө максатында дагы колдонуп жүрүүсү мүмкүн да. Ошол эле кезде аялдардын дагы самооценкасы, өзүн баалоосу ылдый жок аялдар ушундай баасын, ошол нерсе менен баасын көтөргүсү келет да. Мына мени да эркектер карайт деген сыяктуучу. Бир аял келген бизге, ал деген 7-8 жылдан бери нике кыйбай жашап жүрүптүр. Нике кыялы дегенге таптакыр эркеги каршы, бирок ошого дагы макул да. Ошого да макул, бирок ошого дагы байланып калат. Ал эркеги мен сен башка аялды таап алыптыр ортодо, таап алса, ал кыз деген депрессияга түшкөндөн 2 ай 3 ай тамак ичпей жатып калыптыр. Нике кыйбаса дагы ал ошондой жашоого да ыраазы айымдар бар да. Алар билбеген абалда өздөрү балоо ылдый болгондуктан ошондой нике кыйбаса дагы өздөрүнө ошол нерсеге макул деп жүргөн айымдар бар да. Түшүнүктүү айым. Анын артыкчылыгы эмнеде десек, ал эркек бирок өзүнүн аялын жакшы көрөм дейт, балдарым бар дейт. Аларды эч качан таштабайм деп ачык эле айтат. Бирок катнаш үчүн барып жүрө берет да. Нафсын кандыруу үчүн жүрө беришет. Түшүнүктүү. Негизинен бул теманы улай берсек аябай терең тема. Бирок биздин азыр берген убактыбыз аяктоодо. Ошол себептен сиздин келип бергениңиз үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Жана кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.